Мамлекеттик ипотекалык компания жашынакай шарт түзүктөрдү мекендештерге өзгөчө жеңилдиктерди суранабыз. 50% бир да мекендешибиз күчтөй албайт. Элдик банк менен биргеликте депозит шарты туура келбейт. Ошон үчүн мекендештер үчүн 10%дан 20%дын биринчи төлөмүн төлөп туруп Кыргызстанга үйлүү болууга шарт түзүп берсеңиздер. Инвестор мекендештерибизге 1+1 долбоорун жеке эле Баткен областында эмес, жалпы айбактарында иштетип, мамлекет тарабынан колдоо болсо, Кыргызстанга салымын кошобуз деген акчасы бар, ийгиликтүү мекендештерибиз бар. Ошолорду жашынакай долбоорду ишке ашырып берсеңиздер. Россия Федерациясында визаран системасы иштеп атат. Ишкер мекендешибиз Россияга барганда тилекке каршы 90 күндөн ашык жүре албай калат, 1 жылдын ичинде. Ошону орус тарап бизге стратегиялык өнөктөш болгондуктан ошол жагын сүйлөштүрүп, частный визит менен Россияга кирген мекендештерге визаран системасын жокко чыгарып берсеңиздер. Үй проблемасын біз мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма бергенмин, иш башкармалыкка мыйзам киргизип атат, жогорку кеңешке мигранттарга өзүнчө кезек менен деп, баягы тезирээк, баягы жалпы кезек эмес, тезирээк алыш үчүн анан кийин ошо мигранттарга анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондой өзүнчө кылып беребиз. Азыр мына 70 миңден ашык үйлөр салынып атат жалпы республика боюнча. Ошон үчүн азыртадан эле кезекке тура берсеңер деле болот, бирок баары эле Бишкек, Ош, Жалал Абадка туруп албагыла да. Ар ким мындай кичи шаарларда да салынып атат, башка борборлордо да.